Жалкичи районунан 3 бөлмөлүү батир шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Бардык коммуникациялар центральный, газ, суу, свет, канализация, анан центральный отопление дагы бар туугандар. Тагыраак далегин айта турган болсом, ушул Акынбаев көчөсү менен Тыналиев көчөсүнүн кесилишинен Тыналиева менен бир аз өйдө чыксаңыздар, Кыргыз-Түрк Манас университетинин маңдайынан кымбатыш көйдөй бир аз жүрсөңүздөр, ушул Шерой курулуш компаниясы курган 16 кабаттуу үйдү көрөсүздөр туугандар. 7-чи кабатында жайгашкан 3 бөлмөлүү батир. Так дареги Тыналиев көчөсү 3/11 дарек болуп калат туугандар. Баасы негизи 154 миң деди. Келип тартышып соодалашып отуруп, туугандар $145 000 кеми бар деп койдук. Анан жылы жаңырап унаа болсо, унааны берип, калган акчасын наличи берсеңиздер дагы болот туугандар. Домдун айлана чети баардыгы тосулган. Бул жанында балдар ойноо аянтчасы, кичи футбол аянтчасы бар туугандар. Ушул Мубарак чайканасын аренда алып келе бересиздер. Биринчи подъезд болуп калат, жүрүңүздөр. Бир катар батирдин ичин дагы көрсөтөйлү. Ушундай жалпысынан 2 лифт бар туугандар. Лифттен чыкканда эле оң тарапка буруласыздар. Сол тараптан биринчи эмес, экинчи эшик болуп калат. 7-чи кабат 27-чи батир туугандар. Жүрүңүздөр, ичин дагы бир катар кирип көрсөтөйлү. Ушундай кире жайына бирөө эшик коюлган. Бүткөсүндай коридору асты кафель болгон. Бул тарабында болсо кийим иле турган мебелдери дагы бар. Анан бул жагында ушул гардеробный шкафы дагы орнотулган туугандар. Өтө сонун. Бул тараптан биринчи эшиктен көрсөтөйлү. Бул жагы жуунуучу бөлмөсү, раковинасы, ваннасы, сушилкасы бардыгы коюлган туугандар. Анан бул тарабы болсо ошол ажатканасы. Эң негизгиси ушул жуунуучу бөлмө менен ажаткана өз-өзүнчө болгону жакшы туугандар. Бул тарабы детский бөлмөсү, балдар уктоочу бөлмө. Бир кишилик 2 жумшак эмереги турат. Бул тарабында Г формасында жайгашкан кийим сала турган шкафтары өтө сонун туугандар. Жалпысынан үйдүн жылытуу батарейкаларга чүгүн батарейкалар орнотулуп тургандар. Андан бери бул жак жагы мынакей. Бул жак жагы ата-энелер уктоочу бөлмөсү экен туугандар. 2 кишилик жумшак эмереги, ТВ зонасы, пластик терезеде туугандар, потолоктору бийик. Евро ремонт болуп жасалган, анан жараштуу люстра дагы коюлуптур. Бул жагында сүрмө эшиктери менен кийим сала турган шкафтары дагы турат. Эми негизинен мен айтпасам деле ремонту сонун экенин, евро ремонт экенин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жак жагында ошол бой күзгүсү дагы орнотулган. Андан бери ушул жакка киргенде кенен болгон холл бөлмөсү, полдору ламинаттан бардыгы. Анан бул жак жагында жумшак эмеректери, эң негизги айта кетчү нерсе туугандар. Бул жагында үй жылуураак болсун деп кошумча ушундай жылытуу батарейкасын, чугун батарейкасын дагы орнотуп кошуп коюптур үйдүн ээси туугандар. Негизинен өзүм жашайын деп салган ремонт кылган үй экен туугандар. Өтө сонун жараштуу люстрасын дагы орнотуп койгон. Бул тарабында болсо ушундай кенен болгон панорамный терезеси дагы орнотулган. Анан айта кетчү нерсе, бул жерде кондиционери дагы орнотулган. Чай иче турган стулдары турат. Бул жак тарабында кухонный мебелдери жайгашкан туугандар. Ушул кухонный мебелдин бети, анан бул жак тарабы бардыгы мраморный таштан жасалган. Раковинасы, андан бери бул жак жагында газ плитасы, вытяжкасы менен турат. Бул жерде микроволновкасы. Ушундай туугандар, суу фильтри дагы коюлган. Бул жакта холодильник, анан идиш сала турган шкафы дагы бар экен. Өтө сонун локацияда, Жалкичи районун өзүңүздөр дагы жакшы билесиздер, Бишкек шаарында эң жакшы бир райондордун бири туугандар. Эң алдыңкы райондор. Өтө сонун Жалкичи району Тыналиев көчөсү 3/11 даректе жайгашкан. Шерой курулуш компаниясы курган 16 кабаттуу үйдүн 7-чи кабатында жайгашкан 3 бөлмөлүү үй. Жалпы аянты 97 метр квадратты түссө, баасы $145 000, сүйлөшүү жолдору бар деди. Анан же болбосо бир жылы жаңырап унаа берип, калганын наличи берсеңиздер дагы болот. Эсин номерин опцияга калтырып койдук, бир катар чалып байланышып, баалашып алсаңыздар болот. Анан ушундай сонун райондон батир издеген дос туган тааныштарга жөнөтүп коюңуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайкыңыздарды басып коюңуздар. Ассаламу алейкум.